Падыша күндөрдүн биринде акылман вазиринен мынтип сурайт. Тарбия маанилүүбү же алган билимби? Вазир дароо тарбия маанилүү, өкүмдарым деп жооп берет. Падыша өлкөсүнүн чар тарабынан жарчыларды жөнөтөт. Уктук, укпадык дебегиле. Жанварларды эң мыкты колго үйрөтүүчү адамга 100 алтын сыйлык берилет деп жар салышат. Эленген адистердин арасынан эң мыкты бир киши өлкөнүн эң мыкты айбан таптагыч катары падышанын хузуруна чыгат. Өкүмдар суроо узатат. Бир мышка тамак ташыганды канча убакытта үйрөтө аласың? 6 айда үйрөтөм, өкүмдарым. Арадан жарым жыл өтүп, айбан таптоочу падышанын алдына кайрадан келет. Эмне болду? Үйрөтө алдыңбы деп сурайт султан. Үйрөттүм, өкүмдарым. Хан сарайдагы бүткүл аткаминерлер жана кызматкерлер кечки тамакка жыйылат. Өнөрү күч болгон мышык колуна патныс көтөрүп, эл аралап тамак тарата баштайт. Вазирдин жанына келгенде падыша мыйыгынан күлүп суроо берет. Эй вазир, эми айтчы, билим маанилүүбү же тарбиябы? Вазир падышанын суроосуна жооп бергенден мурун колунда катылган бир чычканды жерге таштайт. Мышык чычканды көрөр замат алган бардык таалимин унутуп, колунда идиш аякты ыргытып, чычканды кубалап кирет. Ошентип 6 айлык мээнет текке кетет. Вазир падышанын суроосуна төмөндөгүчө жооп берет. Тарбия маанилүү, өкүмдарым. Чычканды көргөндө бардык нерсени унуткан мышык сымал, мүмкүнчүлүк жаралганда дароо өз кызыкчылыгы үчүн чуркагандар жада калса, динин дагы сатып жибергенден артка тартпайт. Билимдүү, бирок ошол эле кезекте тарбиясы бузук адамдардан Кудай сактасын. Учурда баары акылдуу, бирок эси бар адамдар аз. Тарбиясыз билим эч нерсеге жарабайт. Бирок билими аз болсо да, тарбиялуу болгон адамдын келечеги кенен. Урматым менен, Нуриет Абдулазиз.